Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге таза суусу, свети, баардык шарттары бар болгон сатылуучу участок жөнүндө информация бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Үйлөр көп, кызыл китептүү, сонун жер, 6 соток, 20га 30. Жер алган адам утулбайт, издегендер көп, аракетти кылып алыңыздар. Анча-мынча уже жер деле продажага чыкпай калды. Себеби жер жок да, жер берилбейт. Закон тарабынан уже кабыл алынган жер болду, участок болуп берилбейт. Андыктан жер барбы, алып коюңуздар. Квартира ар жерге түшө берет, дондор түшө берет, квартира толтура алам десеңиздер. Жер аз, андыктан алып коюңуздар. Жер барыңыздарга жакса керек, эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрө алайын. Мен турган жер Жаңы Будалык айылы. Сатылуучу жерибиз ушул жакта. Азыр мен кыска нуска түшүндүрүп коеюн. Жаңы Будалыкка сиздер мына Учкундан өтөсүздөр, Мал базардан өтөсүздөр, Жош айылы болуп калат. Жош айылынан мына Жаңы Будалыкка кирип келе бересиздер. Мады жактан келген болсоңуздар, Чагыр менен жүрүп келсеңиздер, Чагыр бүтөт, анан Жош айылы башталат. Жош айылынан мына Жаңы Будалыкка кирип келе бересиздер. Каналдан өтөсүздөр. Аркасы. Жерибиз бул Жаңы Будалыкта эмес. Сиздер мына Жаңы Будалыктын көчөлөрүнө кирбей, мына ушу көчө менен түз эле өтсөңүздөр, нар жагы Беш Кашар болуп калат. Мына Жаңы Будалыктан кийинки айыл Беш Кашар. Түшүндүңүздөр, Достор, бул жанагы кызыл Жаңы Будалык айылы, мына Жаңы Будалык. Ал жака кирбей, сиздер каналды бойлоп бери жака карап жүрүп келе бересиздер. Бул жак болсо ошо Беш Кашар деп коет экен. Акыркы көчөсүндө жерибиз жайгашкан. Мына талдын жаны канал. Каналдын наркы жагы Жаңы Алай айылы. Түшүнүп атасыздар, Каналдын бул бети Беш Кашар. Жерге келип калдым. Мен айткан көчөгө киресиздер, түз чыгып келсеңиздер, ушул сол тараптан могул жерди көрө аласыздар. Бул жакта Пескавок забору менен үйдү көрүп атасыздарбы? Ошонун эле тушунда болуп калат, мына сатылуучу жерчи. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер ошончо аракетти кылыңыздар. Алган адам утат, тугандар. Свет бар, таза суу бар. Көчөнүн боюнан Баш булактын суусунун турбасы өткөрүлгөн. Суу кеңири да. 6 соток болгондо мына көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 30 метр болот. Квадратный 4 бурчтук жер экен. Турак жай, кызыл китеп бар, пустой жер, каалагандай фундамент коюп үй саласыздар. Анан тугандар, мына нол жерде Тико келтат, нар жагы тал турат, талдын жаны канал. Каналдын нар жагы Жаңы Алай айылы. Эске алыңыздар, жакшылап угуңуздар. Жаңы Алайда мектеп бар, садик бар, өзүнүн маршруттук каттамдары бар, Ош Жаңы Алай деген. Анан бул жака бир аз эле чыксаңыздар, ал жагы Кызыл Тал айылы. Ал айылда мектеп, садик, 161 маршрутка бар, шаардын бурч-бурчтарына каттап турат. Мындай сонун кыскасы, мектеп, садик, маршруттук каттам, мечит боюнча маселе жаралбайт. Ушул жер. Лайктан басыңыздар. Дос, таныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Жер издегендер ошончо азыр. 6 соток, турак жай, кызыл китеп бар. Баасы экранда жазылуу, эсин номери дагы экранда жазылуу. Барыңыздарга мен ийгилик каалайм. Аракетти кылыңыздар. Жер алган адам утулбайт. Беш Кашар деп коет бул жерде. Кызыл Тал. Названиялары көп экен, достор. Названиялары көп экен.